Assalamu alaikum. Кыш мезгили келип, аба ырайы суук болуп, аялдардын ооруй турган номер 1 урологиялык оорунун сезону башталды. Ал кайсыл оору десеңиз, бул цистит деген оору. Негизи эле статистика боюнча ар бир аял өмүрүндө жок дегенде бир жолу болсо дагы цистит оорусуна чалдыгат. Ошондуктан бул видеону тааныш аялдарга, эже сиңдилерге жөнөтүп коюңуздар, аларга пайдасы тийсин. Анда эмесе сөз башынан болсун. Цистит деген ал өзү кандай оору? Бизде табарсык деген орган бар. Ал табарсык бөйрөктөн чыккан зараны топтоп туруп, толгондон кийин сыртка чыгара турган бир орган. Анын негизги функциясы бул резервуар. Зараны топтоп чыгарып туруу керек. Мына ошол табарсыктын чел кабыгы сезгенгенде адамда цистит оорусу пайда болот. Эмне үчүн сезилет? Эң эле биринчи бул цистит оорусунун чакыра турган себептер эки группага бөлүнөт. Биринчиси бул инфекциялар, экинчиси инфекция эмес факторлор. Инфекцияларга ошол эле бактериялар, вирустар, грибоктор жана башкалар кирет. Ал эми инфекция эмес факторлорго мисалга айталы, бул лучевой цистит, жанагындай облучение болгондон кийин, радиациядан кийин адамда цистит пайда болушу толугу менен мүмкүн. Бирок 90-95% бул инфекциялуу цистит. Ал инфекциянын арасынан дагы көптөгөн бактериянын арасында дагы 90% цистит оорусун чакыруучу бул кишечная палочка деген инфекция. Же болбосо Escherichia coli. Ал нормада организмде бар. Качан адам үшүп, суук тийип, иммунитет алсыздаганда ошол бактериянын санын көбөйөт дагы адамда цистит оорусунун пайда кылуусу толугу менен мүмкүн. Бул циститтин дагы эки түрү бар. Биринчиси острый цистит, экинчиси хронический цистит. Острый цистит убагында дарыланбасаңыз, бул барып хронический өнөкөт циститке айланып калат. Мына ошондуктан острый циститти өз убагында дарылоо өтө маанилүү. Негизи эле бул циститтин кандай белгилери бар? Биринчи айталы, острый цистит же болбосо курч цистит. Острый циститтин эң эле башкы белгилери бул адам сейгектеп калат, туалетке бат-баттан каттап калат. Зара чыкканда дагы аз өлчөмдө чыгат, чыкканда дагы ачып чыгат, ооруу менен чыгат, жана кан дене таптын көтөрүлүшү дагы толугу менен мүмкүн. 38-39 градуска чейин температура чыгып, жана ошондой эле бул киндиктин ылдыйында толугу менен ооруу пайда болуусу мүмкүн. Эгер өз убагында бул циститти дарыланбаса, ал хронический циститке өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо жанагы табарсыктын ичиндеги инфекциялар бөйрөккө чыгып, бөйрөктү сезгендирип, пиелонефрит оорусундагы пайда кылуусу толугу менен мүмкүн. Жана ушул циститтердин арасынан дагы бир өзгөчө цистит бар, ал посткоитальный цистит. Негизи острый циститке кирет, бирок посткоитальный цистит деп өзүнчө бөлүнгөн. Эмне үчүн? Анткени ал жыныстык катташтан кийинки пайда боло турган цистит. Эмне үчүн андай? Анатомиялык өзгөчөлүктөргө байланыштуу кээ бир аялдар ушундай болуп турат, жыныстык кын менен зара чыгаруучу канал өтө жакын жайгашып калган болот. Жыныстык катташтан кийин жыныстык кындын ичиндеги микрофлора зара чыгаруучу каналга түшөт, ал канал аркылуу табарсыкка барат, жана табарсыктын жана чел кабыгын сезгендирип, цистит пайда боло берет. Бул бир анатомиялык өзгөчөлүктөргө байланыштуу. Бул жерде лечениясы көбүнчө оперативный лечения, транспозиция уретра деп коет. Ошол жыныстык кынга жакын жайгашкан уретраны операциялык жол менен буну үчүрөккө жылдырат дагы экөөнүн арасын алыстатат. Мына ошондо адамда жыныстык катнаштан кийинки цистит оорусу кайра пайда болбойт. Мына ошондой бир лечение. Негизи эле бул цистит операциясы жок дары-дармек менен дарылана турган оору. Бирок ушундай кээ бир учурларда операция кылганга дагы туура келип калат. Негизи эле статистикага карап көрө турган болсок, эркектерге караганда аялдар бул оору менен алда канча көп ооруйт. Эмне үчүн десеңиздер, бул жерде дагы анатомиялык өзгөчөлүктөр. Аялдардын зара чыгаруучу каналы биринчиден кыска болот, экинчиден алар жоон болот. Жанагы инфекция кирип, чыгып, табарсыкка жетүүсү оңой болот. Ал эми эркектердин зара чыгаруучу каналы биринчиден узун болот, жана ал канал аркылуу кирип барып, табарсыкка жеткенге чейин организмдеги иммунитет алардын баарын өлтүрүп, вирустарды жок кылып коет. Мына ошондуктан аялдар бул оору менен алда канча бат-баттан ооруп турат. Айталы, сиздерде цистит оорусунун белгилери пайда болду. Эмне кылуу керек? Биринчиден бул врачка кайрылуу керек. Эмне үчүн? Анткени цистит деп
Сиз өзүңүз ойлонушуңуз мүмкүн, бирок ал циститтин симптомдорун берген башка оорулар дагы болуп калышы толугу менен мүмкүн. Алар эмне? Алар бул зара таш оорулары. Жанагы бөйрөктөн таш чыгып, зара чыгаруучу каналдын мочеточниктери, зара агуучу каналдын эң ылдыйкы 3/1 бөлүгүнө келип такалып калганда, мына куту ушу циститтеги белгилер дагы пайда болот. Аны дагы ооруйт, анда дагы кан болот, анда дагы бактерия болот. Аны кантип айырмалоо керек? Бул врач келет, карайт, анализдердин жана УЗИ, компьютерный томография изилдөөлөрдүн негизинде диагноз коюлат. Негизи эле циститти кантип туура аныктоо керек? Бул жерде көптөгөн лабораториялык жана инструменталдык методдор бар. Алардын ичинен бизге эң эле маанилүүсү бул заранын жалпы анализи. Ал жерде биз эмнени көрө алабыз? Биринчиден бактериялар болгон болот, экинчиден эритроциттер же болбосо башкача канды көрө алабыз биз. Үчүнчүдөн воспаление жана лейкоциттин көтөрүлүшүн көрө алабыз. Жана башка көптөгөн өзгөрүүлөрдү көрө алсак болот. Бирок ушул цистит эгерде сизге диагноз коюлса, эң эле биринчи дарылоону баштагандан алдын бактериологический посев мочи деген анализ бар. Бул ошол сиздин кабарсыңызды сезгендирген именно кайсыл бактерия, кайсыл вирус экенин аныктап берүүчү анализ. Мына ошол анализдин жыйынтыгынын негизинде андан кийин лечение, дарылоо башталуусу керек. Эмне үчүн? Анткени биз эгерде ал жерде башка эле вирус болсо, биз башка дарыны бере турган болсок, ал таасир этпеши мүмкүн. Ошон үчүн бактериологический посев мочи бул өтө керектүү анализ. Ошонун жыйынтыгында ошол вирусту аныктап туруп, именно ошол вирусту өлтүрө турган антибиотиктерди жазсак болот. Ага кошо урасептик деген бир группа бар. Ошол дарыларды жазып, толугу менен адамдарды айыктырса болот. Эгерде сизде ушундай бир симптомдор болуп атса, ал доктурга кайрылууңуз керек. Үйдө самолечение, өзүндү өзүн дарылоо деген бир түшүнүктөн алыс болуш керек. Анткени эмне үчүн острый циститти өзүңүз дарылап аракет кылып, ал симптомдор жоголушу мүмкүн. Бирок ал жерде бактерия жана вирустар калып кала турган болсо, ал бара жанагындай хронический же болбосо өнөкөт циститке алып келиши толугу менен мүмкүн. Ал деле макул. Эң эле коркунучтуу бул бөйрөккө берип, бөйрөктүн жанагындай сезгенүүсү, пиелонефрит башталып кетпеси керек. Анткени ал уже больницада жатып, лечение кыла турган ооруларга кирип калат. Ошондуктан бул цистит болбош үчүн эң биринчи эмне кылыш керек? Бул биринчи гигиена, тазалыкты туура сакташ керек. Центральный Азия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан бул жана мусулман эл болгон үчүн аялдарыбыз көбүнчө жана намаз окуйт, дарат алат. Мына ошол дарат алганда дагы туура алыш керек. Эмне үчүн? Жанагы Escherichia coli деген кишечная палочка инфекциясы көбүнчө бул арканкы жолдо жашап, ошол жерде жүрүүчү инфекция. Эгерде биз дарат алганда биринчи арка жакты жууп туруп, андан кийин колго тийгенден кийин ал менен жанагы алды жакты жууй турган болсо аялдар, ал колго жабышып калган жанагы бактерия, кишечная палочка бат эле зара чыгаруучу каналга түшөт дагы, чыгып барып туруп кайра цистит пайда кылышы мүмкүн. Ошон үчүн туура биринчи алды жакты жууп, анан арканы кургатап жууп, туура дарат алгандагы үйрөнүүсү толугу менен зарыл. Экинчиден бул бат-баттан суу ичип туруш керек. Күнүнө 1,5-2 литр. Канчалык сиз көп суу ичип, канчалык бат-баттан организмде жанагы табарсыкты зараны толтурбай чыгарып турсаңыз, организм ошончолук тазаланат дагы, сизде жанагы цистит оорусуна пайда болуучу факторлор дагы азаят. Цистит боюнча ушундай кыска нуска маалымат болду. Эгерде суроолоруңуздар болсо, комментарийга жазсаңыздар, жооп бергенге аракет кыламын. Каналга катталып, лайктан басып кетүүнү унутпаңыздар. Сиз менен мен, врач-уролог доктор Канатбеков болдум. Сак саламатта калыңыздар.